بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағымызды улантабыз. 12-ші қадам تعليم الطفل كلمة التوحيد. Жаш баланы таухид келмесіне үйрету. Ла илаха иллаллах деген келмеге балдарды үйретіш керекпіз. Ата-енелер тілі шыққанда эле 2 жаштан кейін таухид келмесіне қайтала, айт, балам деп ошону үйретіш керекпіз. Анткени бұл хадис Ибн Аббастан келет. Бұл хадисті имам Аль-Байхақи өзінің кітебінде риwayat кылат. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан: "Ифтаху аля сибяникум аували калима ла илаха иллаллах." Нариселердин, ымыркайлардын, жаш балдардын оозундагы эң биринчи сөзүн ла илаха иллаллах менен ачкыла. Валақинухум индал маути ла илаха иллаллах. Жана мусулмандар өлүм төшөгүндө жатканда ла илаха иллаллахты кайталап аларга эскерткиле деген. Демек, балдарыбыздын тилин ла илаха иллаллах менен ачалык. Аргандай бир ырлар менен, аргандай бир сөздөр менен, болбогон бир сөздөр менен анын тилин ачпайлык. Ошол балабыздын тили Аллахтын жалгыздыгы менен ачылса, ошол балага Аллах өз берекесин берет. Анткени адам эмнени кайталай берсе, Аллах субхана ва тааля кадыр зат, жүрөгүн ачып коюучу Аллахтын колунда. Ошондой эле Умму Салим өзүнүн баласын, анасты кичинекей кезинде Аллахтын келмесине, таухид келмесине эскертип, кайталатып айттырчу экен. Кул ла илаха иллаллах. Балам айтып койчу ла илаха иллаллах. Кул ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Айтчы, Мухаммад Аллахтын элчиси экенине күбөлүк берем деп. Вазалика кабл фитам. Бул дейт, эмчектен чыгылекке чейин дейт. Караңыздар, кичинекей баланы эмчектен чыгылекте дагы ошол сөздү кайталатыш керекпиз. Өзгөчө кайталоо маселесинде бул энелердин колундагы бир амал. Себеби дегенде эртеден кечке энеси ошол бала менен болот. Ошол энеси аны коркутпай, чочутпай, эркелетип, ойноп, кайталатып үйрөтө бериш керек. Анткени бала энеси эмнени айтса ошону турайт. Айтыш керекпиз кичинекей балага: Аллах деген бул жаратуучу. Аллах рызкыны берет. Атаңар бербейт рызкыны. Рызкыны Аллах берет. Атаңар жөнөкөй эле себепкер. Атаңар бакпайт. Биз бакпайбыз. Биз бир гана себепкербиз. Аллах бизди багат. Аллах ушундай кудуреттүү зат деп, Аллахтын жакшы сыпаттарын, 99 сыпаттарын баарын айта бериш керекпиз. Анткени бала эмнени укса, ошол нерсени кийин чоңойгон сайын ойлоно баштайт. Ойлонгондон кийин Аллах субхана ва таалянын колунда анын жүрөгүн ачып коюш. Андан кийин биз аны Аллах Таалага таян дегенге үйрөтүш керекпиз. Аллахка таян. Эгерде Аллахка таянсаң, ишиң оңунан чыгат. Аллахка таянсаң, Аллах ишиңе береке берет. Аллах Куранда өзү айткандай: "Кулу каулан садида, юслих лакум а'малакум, ва ягфир лакум зунубакум. Я айюхаллазина аману, кулу каулан садида." Ыйман келтиргендер, өзүңөрдүн чечкиндүү сөзүңөрдү сүйлөгүлө. Айттыңарбы мусулманбыз деп, Аллах жалгыз деп, ошол сөзүңөргө тургула. Ошондо гана
ишиңерди ишке ашырат. Юслих лакум а'малакум яғфир лакум зунубакум. Күнөңөрдү ошондой кечирет. Ва ма юти Аллаха ва расулаху фақат фаза фаузан азима. Билип койгула, ким Аллахка жана элчисине баш ийген болсо, ал улуу жетишкендиктерге, чоң ийгиликтерге жетет дейт. Ошон үчүн мусулман бир туугандарым, биз Аллах дейбиз. Аллахка баш ийдик. Аллах жалгыз дейбиз. Бирок Аллах үчүн, Аллах жолунда деп туруп, сөзүбүзгө турбай калышы мүмкүнбүз. Айттыкпы? Чечкиндүү сөз сүйлөлүк. Сөзүбүзгө туралык. Жооп берелик. Анткени Аллах дегенден кийин бул дүйнөдө сыналбай кетпейбиз. Албетте Аллах бизди сынайт. Анткени Аллах Куранда айткан, өлүм менен жашоо сыноо үчүн жаралган. Аллах силерге өлүм жаратты, жашоону жаратты, кимиңер жакшы амал кылууңарды билиш үчүн. Демек, биздин жашообуз өзү, биздин өлүмүбүз дагы бул чоң сыноо экен. Биз дагы деле бул дүйнөдө ар бир кылган ишибиз сыноодо. Ахиретте гана сыноо токтойт. Ошон үчүн балдарыбызды Аллахка таянтып, шыпа Аллахтан, дары шыпа бербейт. О балам, эмне бир дарын ич атсаң дагы, Аллахтан шыпа деп ишенип туруп ич. Дары бир гана себепкер. Деп балабызга кичинекей кезинен бери Аллахка таянууну эскертиш керекпиз. Андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассаламды сүйүүгө чакырыш керекпиз. Пайгамбарды сүй. Кээ бир ата-энелер кимди сүйөсүң? Атаңдыбы же апаңдыбы? Андан кийин кимди? Жок туугандарым. Эң биринчи сүйүүдө Аллахты сүй дегенге чакырыш керексиңер. Андан кийин балам пайгамбарды сүй дегенге чакырыш керексиңер. Андан кийин сахабаларды сүй дегенге чакырыш керексиңер. Андан кийин таба табийиндерди. Андан кийин атаңды сүйөр. Андан кийин апаңды сүйөр. Антпесе ата-эне мени сүйөсүң, кимди сүйөсүң, эң биринчи кимди сүйөсүң дейт. Анан баланын эң биринчи оозунда тили атам сүйөм дейт. Аллах субханаху ва тааля ошол бала чоңойгондо аны сынап коет. Кана атаң сүйсөң, атаң сөзүнөн чыкпайсыңбы? Ошон үчүн туугандарым, биздин балабыздын оозунда тили чыгып баштаганда атаңды сүй, апаңды сүй деген жакшы. Бирок эң биринчи ким татыктуу ошо сүйүүгө? Аллах жаратпаса, ата-энесине ошо баланы бербесе, ошол бала каяктан болмок эле? Ошон үчүн балам Аллахты сүй. Балам пайгамбарды сүй. Умар ибн Хаттаб пайгамбар айткан, сен иманың толук болбойт, качан гана сен мени өзүңөн дагы артык көрмөйүнчө деген. Бул дүйнөдө биз өзүбүздөн дагы пайгамбарды сүйүш важип. Анткени пайгамбар бизге динди үйрөттү. Пайгамбарды өзүмдөн да сүйүү важип деген мааниси, пайгамбардын айтканын аткарып, тыйгандан тыйылсак, биз пайгамбарды өзүбүздөн дагы артык сүйгөн болобуз. Анан айтканын аткарбай, тыйгандан тыйылбасак, биздин пайгамбарга болгон сүйүүбүз бир гана тилибизде кала берет. Андан кийин пайгамбар сүй дегенден кийин сахабаларды сүй деп, сахабаларды дагы өмүр баянын айтып бериш керекпиз. Анан кийин Человек-паук, Бэтмен, Супермен, Халк же башка бир нерселерди көргөзүп эле аларды өйдө кылбай, чыныгы Человек-паук, чыныгы Бэтмен биздин жашообузда өмүр сүргөн. Бул Халид ибн Валид, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али ибн Аби Талиб мындай мыкты сахабаларды канча жомок чыгарсаң дагы аларга тете болбойт. Ошолорду окуп бериш керекпиз. Жатканда андан кийин жөө жомокторду болгон уламыштарды окубай, баланы тарыхтагы адамдар менен, болгон адамдар менен тарбияласак, балабы болушу өзүнөн болот.
А бирок балабызды кичинекей кезинен бери жомоктор менен тарбияласак, бүгүн балаң, эртең ал жомок болот. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыбызды чыныгы тарыхта адамдар менен тарбиялалык. Биздин Кыргызстандагы чыныгы тарыхта адамдар менен тарбиялалык. Мисалы, Юсуп Абдурахманов кыргыз элибизди, мамлекетибизди түзүп кетти. Ошонун жөнүндө да айталык. Бир гана сахалар эмес, Кыргызстанга таасир берген адамдар дагы айтып, тарых менен аларды чыныгы окуялар менен сугаралык. Анткени эмне менен сугарсаң, ошол нерсени алат дагы. Жалган болсо кийин бул баланын талим тарбиясы жалган менен бөлүнсө, бул бала алыс кетпейт. Береке оозунан, береке колунан, береке тилинен, көзүнөн жуулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыбызды чыныгы окуядагы адамдар менен, чыныгы батырлар менен. Мусулман элибиз өзгөчө пайгамбар жана анын сахаларына башкалардын окуялары албетте тең келбейт. Ошон үчүн ошолорду көбүрөөк айтып, жүрөктөрүнө сүйүүгө бөлөнсөк, бул баланын иманы куч болот. Өз элине кызмат кылат. Келиңиздер, туугандар, балдарыбызды оозунда тили чыгып баштаган кезде Ла илаха иллаллах, Мухаммадын Расулуллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад Аллахтын элчиси дегенден ошо менен оозун ачып, кийин жашообуз менен көз жумарда ошол келмени дагы эскертип койсок, бул адамдын жашоосуна береке. Бул дүйнөдө көп сөз, көп жомок, көп окуяларды жаттагандан дагы бир келмени ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллахты жаттап жүрөгү менен айтса, баланын жашоосуна бул дүйнөдө, мүрзөдө, ахиретте Аллах албетте берекесин берет. Эң сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Аллах берекесин берсин. Дайыма Аллахтын берекесинде бөлөнөлүк. Аллах Таала бизден берекесинен кур калтырбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.